Анжелика менен казак кино жылдызы Айбек Жансейитов Дубайда чогуу эс алып жатышабы. Кыргызстандык эстрада жылдызы Анжелика Кайратова Дубайдан Кыргызстанга кайтарын социалдык тармактан билдирди. Көңүлдүү эс алгыла. Эми Дубайга казак-кыргыз элинин достугун көрсөткөн. Көп элди чогулткан концертке келели. А мен Бишкегиме жөнөдүм. Эртең бактылуу айым долбоорумдун тасмага тартуу иштери бар. Оор турмушту башынан өткөрүп жаткан дагы бир айымга бактылуу көз ирмем тартуулайм буйруса. Элиме талыкпай эмгек кыла берейин. Көрүшкөнчө, деп жазды Анжелика. Ал ошондой эле соц тармактагы баракчасына казактын белгилүү актёру Айбек Жансейитов менен чогуу Дубайда түшкөн видеосун жүктөдү. Ал видеодо Анжелика менен Жансейитов кыргыз-казак бир тууган экенин белгилешип, бири-бирине жагымдуу мактоолорду арнашты. Ошол эле учурда Жансейитов өзүнүн Инстаграмдагы баракчасына бассейнде уулдары менен эс алып жаткан видеосун да жүктөгөн. Маалымат булагы Барометр чекит KG. Сен жасалмасың. Ар бир сүйлөгөнүң жасалма. Анжелика каттуу сынга кабылууда. Ырчы Анжелика азыркы учурда социалдык тармактарда каттуу сынга алынууда. Ырчы кандай гана сүрөт же видео киргизбесин, анын каттоочулары жаман комментарийлерди калтырышат. Ырдабай эле койсоң болмок. Чачтарыңды, кийимдериңди көрсөтүп жүрө бер да. Ырларың укулуктуу да эмес. Сен жасалмасың. Ар бир сүйлөгөнүң жасалма. Жасалма болбосо эле бааламак деген сындуу пикирлерди Анжеликанын каттоочулары жазышкан. 31 августтан кийин Анжеликанын көрөрмандары көптөгөн негатив анын Инстаграм баракчасына жазышты. Эскерте кетсек, ырчы ошол күнү эле журналист Азирет Осмонов менен уруша кеткен. Маалымат булагы Аргумент чекит KG.